жерден айттым эле, баарыңар мындай маани берген жоксуңар. 24 километр жерди 6 жылда салат деген эмне? Чегаранын жанындагы 24. Мен ошон үчүн ушул жерде келген сайын өкмөттөрдү кетсин деген ошол. Өкмөт толугу менен кетсин деп айткан. Анткени себеби мурун да айтып жүрчү. Ар бир өкмөт. Анткени себеби чегара маселесин чече албаган өкмөт иштебеш керек. Мына биз Өзбекстан менен проблемабыз бар, Тажикстан менен проблемабыз бар. Именно ошон үчүн биз вице-премьер-министрдин ордун ачып бергенбиз. Толуктап бергенбиз. Ошол жак менен заниматься этсин, ошол жак менен иштешсин деп. Мына улам билгичин алып келип атабыз, бирок эч ким чече албай атат да. Ошонун мамлекетинде эле өткөндө президентибиз да барып келди. Анан эми мындай токтомдорду, мисалы үчүн эртеңки күнү биз палатадан караганыбыз Абдухап Мамадрасулович. Эртеңки күнү биз кайра эле ушундай токтом чыгарып беребиз өткөндөгүдөй эле. 2010 жылдан берки токтомдордун, чегара боюнча токтомдордун баарын көтөрүп чыгып, ошолордун иштешин сурашыбыз керек да. Ошол канча 10 жолу, 20 жолу токтом чыгарып бердик биз. Бирок ошонун бирөө аткарылып атабы, аткарылбай атабы, биз карабай атабыз да. Бардык мыйзамдарыбыз бар. Бардык токтомдор бар. Трансформация боюнча да чечим кабыл алганбыз. Ошол жерге көчүрүп баруу боюнча да чечимдерди кабыл алганбыз. Азыр кайра келип, кайра жомокту кайра башынан баштап атабыз. Ошон үчүн биз дайыма мындай берген задачабыздын баарын так аткарсак, ошондо иш болот деп ойлойм да. Эме пограничниктер эмне күнөө? Булар байкуштар турушат, ошол жерде кайтарышат. Анан буларга күнөө кое албайсың. Биз өзүбүз мамлекеттик саясий деңгээлде чечип, ушул маселени аткарыш керек да. Мына маамы коюп, ар бир метр сайын маамыны коюп алып, ошол жерге барып күнү түнү туралы, мейли депутаттарыбы, өкмөтпү, чегарачыларбы, ошондо гана чечилет. Ал биз ал жерде чечмейинче мына 28 жылдан бери 400 километр жерди чече албай аткандан кийин анан кайсы өкмөт иштеп атат? Кайсы? Анан калп эле эртең кайра чогулабыз, кыйкырабыз, өкүрөбүз, палатадан да бакырабыз, анан токтомду кабыл алып беребиз, ал токтом дагы аткарылбайт, бюджетте акча жок дейбиз, ошол менен калат. Кайра эмне жылы пожарник болуп, кайра кыйкырабыз. Ошон үчүн мындай так, ошого өзүбүз мындай милдет коюп, ошол биз могу 5-сабыз, 6-сабыздан хотя бы ошондо чыгарып берген 3-4 токтомубуз бар. Ошолор аткарылдыбы, ошол боюнча кичине өкмөттү карап койбойбу. Сунуш бол, Максат Эсенов.